بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Дарат алынган жайларга зара кылбо. Абдуллах ибн Мугаффал радияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. Силерден эч бириңер жууна турган жерине зара кылбасын. Чындыгында васвасанын көбү мына ушундай жууна турган жерге зара кылуунун себебинен болот. Абу Дауд. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, шариятыбыз даратканага жана жууна турган жерге зара кылуудан тыят. Анткени адам шайтандын азгыруусуна себеп таштоо болсо керек. Эгерде жууна турган жерге зара кылынса, кийин ал жерде жуунуп жатканда шайтан адамды кийимиңе нажас тийип калды деп васваса кылып кыжылатчылыкка түртөт. Шариятыбыз мына ушундай шайтандын азгыруусуна жол ача турган иштерден алыс болууга чакырат. Дарат алынган жана жууна турган жер таза болсо, адамдын көңүлү тынч болот. Кийимге нажас тийип калбады экен деген кыжылат ойлордон улак болот. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз даратканаларды жана жууна турган мончолорду таза кармоого буйруган. Экинчи, дарат алынган жерге зара кылынып калса, кийин ал жерде бирөө жарым дарат ала турган болсо, дарат алгандагы суу жердеги нажас менен аралашып, дарат алуучунун кийимдерине чачырашы мүмкүн. Ошентип, нажас аралашкан суу кийимге тийбесе деле, нажас чачырады деген шек күмөн дарат алган адамды басса турса кыжылат кыла берет. Мына ушундай шайтандын азгырыгынан адамды кыжылатып турган шек күмөндөдөн оолак болуу үчүн жууна турган жайларда ажат өтөбөө керек. Үчүнчү, ислам дини ар дайым таза болууга буйруйт. Анткени ислам тазалыктын дини. Адам баласы ширктен жана нажастан тазаланууга буйрулган. Адамдын денесине жарамаша турган ыплас нерсе бул нажас нерсе. Ал эми адамдын жүрөгүндөгү ыплас нерсе бул ширк, Аллахка шерик кошуу. Ошондуктан пенде ар дайым ширктен да, нажастан да таза болуп жүрүсү керек. Ширк жана нажастан тазаланбаган адам эч качан бейишке кирбейт. Аллах Таала баарыбызды ширктен жана шайтандын азгыруусунан сактасын, баарыбыздын жүрөгүбүздү тазартып ыйманга бай кылсын. Ар дайым пайгамбарыбыздын сүннөтүндө жүрүүнү бизге насип кылсын. Көңүлдү кыжалат кыла турган ар түрдүү жаман иштерди кылуудан Аллах Таала бизди сактасын. Баарыбызга Аллах туура түшүнүк берсин. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.